категория, мисалы Windows же болбосо Mac OS же болбосо Android. Ошол бир кандайдыр бир категорияга керектелүүчү пост. Сактадык жана биз командный строкабызды ачабыз. Дальше не кылат элек. Ушул биздин проекттеги эмебиз алып кетиптир, консолубуз, ошон үчүн кайрадан киришибизге туура келет. Активация жасадык биздин чөйрөнү. Кайра киребиз. Так, биз эми миграция жасайбыз. Бул жерде бизге система чыгарып берди. Эки кат. Бул жерде create model category, create model post. Биз жасаган өзгөрүүлөр ишине кирди, базага кирди деген сөз. Эми migrate деп тиребиз. Биз жасаган модельдер эми базага кирди деген сөз чыкты. Так, эми биз GitHub'га дагы киребиз. Бул жерде REST post деген атайын бир application бар. Так, URL'га киреличи деген сөз бар. Так, бул жерде URLs деп турат. Ошол URLs'ты түзө алабыз. URLs эмеге жооп берет. Кантип сайтка кирген менен, мисалы, мына лист деген жака кирсек, бир кандайдыр бир биздин программанын бөлүгү иштейт. Add-ке кирсек дагы бир кандайдыр бир бөлүк иштейт. Ушул сыяктуу биздин функциялар ушул адрес сыяктуу иштейт. Сактадык. Кийин биз views'га кирели. Бул жерде бүт бизге керектүү файлдарды сактап алабыз, көчүрүп алабыз. Бул жерде үстүндө турган текст бул бизге керектүү болгон программалар, бизге керектүү болгон функциялар. Азыр бизге эң негизги керектүүчү бул serializers деген командалар жана бул жерде турган REST Framework Generics деген атайын мындай жасалган